Талас шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчө менен Горький көчөнүн кесишинде ушул жерде бир здание курулуп атпады беле туугандар. Мага аябай кызык болду эле да, эмне ачылат болду экен. Баягы талас кичекей да, бир нерсе ачылса эле баарыбыз карап кызыга беребиз да, силер деле кызыккан болушуңар керек. Бул жерде эмне ачылды болду экен депчи. Анда эмесе видеодон алыстабай туруңуздар. Бул жерде Авангард деген дүкөн ачылыптыр. Электро товарлар жана электро инструменттер ачылыптыр. Ичинде кандай өзгөчөлүктөр бар? Сиздерге бир аз маалыматты берейин. Бул курулуш дүкөнүн ким ачты деп кызыгып аткан болсоңуздар, Таласта көп эле адамдар тааныйт. Немиске окшогон биздин Бекжан деген инибиз ачыптыр. Бекжан, магазин кут болсун ачылышың менен. Бул дүкөнүңдө эмне өзгөчөлүк бар? Элге маалымат береличи. Атайын электротовар дүкөнү деп ачып атабыз. Бул жерде электротовардын ийне жүйүнө чейин алып келейин деген ниеттерибиз бар. Азыр товарларды алып келип баштадык. Мындан ары дагы толуктайбыз. Баягы электротовар керек деген адам келип бүт бардыгын тең бир жерден алып кеткенге шарт түзүп берейин деп атабыз. Бир эле жерден. Дүкөндөргө барабыз да, строй дүкөндөргө электротовар боюнча мисалы. Бири чыкса, бири чыкпайт турабы? Ооба, мен да башыман өткөн, кардар катары мен дагы барып алайын десең, бир жерден толук ассортимент жок. Анан кийин 2-3 магазинден чогултканга туура келип калган да. Мен учурумда ошондой болгон. Анан дагы бир өзгөчөлүк, баягы кээде строй материал магазиндерден чыкпай калат, анан базарга барышка туура келет, туурабы? Базарга барышка туура келет. Базарга барсаң эми машина койгонго эч кандай парковка жок. Ооба. Кыйналасың, тиянда гаи турат, биягында болсо орун таппайсың, тээ жака коесуң же орун таап кое турган болсоң, келсең артынан 1-2 машина коюп салган болот, чыга албай эле ошол жерде нерв болуп убактың өтөт. Биякта парковкасы да сонун экен туугандар, жолдун боюнда, туурабы? Аны да атайын ошо бурчтан кылып, эки жактан тең парковка кылдык. Азыр маңдайын парковкасы бүтө элек, бирок жакын арада бүтүп калат. Астына да токтотсо болот. Горький тарапкытан да кое берсе болот. Аркасында да орун калтырдык. Аякта да парковка бар. Келип машина токтотконго мүмкүнчүлүк бар. Сонун болду туугандар. Ушундай ишкерлер мен көп айтам. Ушундай ишкерлер көбөйгөн сайын конкуренция болот, баалар ылдыйлайт, элге шарт түзүлө берет. Ушундай жаңы ачылган дүкөндөрдү колдой берели туугандар. Дагы эмне өзгөчөлүк бар? Өзгөчөлүк ошо жалаң электротовар деп ниет кылып ачканбыз негизи башында. Бирок баягы электротовар алган киши электроинструмент алышат экен, колдонгонго. Кычкачтарды шуруповерт алышат экен, бычак, сычак баягы деги эле электричество монтаж кылганга дагы көптөгөн товарлар керек болот экен. Ошондуктан кошумча кылып электроинструменттерди дагы кошуп атабыз. Баягы электроинструменттерден дагы кеңири ассортимент болот буюрса. Электричество менен заниматься эткен усталар келип, берден электричество алып, анан инструментти башка жактан издебеш үчүн баарын бир эле жерден ала тургандай кылып аракет кылып жасап атабыз азыр. Сонун экен. Баа жагычы? Баасын минимальный кылып атабыз, себеби жер өзүбүздүкү, Кудай буйруса, помещение да өзүбүздүкү. Анан баягы аренда болбогондон кийин эл үчүн арзан баасын кылып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Баягы жер өзүңөрдүкү, помещение аренда деп кыйналбайсыз. Кредит жокпу? Кыйнаган кредит жок, арендан төлө деген хозяин жок. Минимальный бааны кошуп ура бересиз буюрса. Кудай буйруса. Элге ыңгайлуу болуш үчүн, Кандай дедиңдер туугандар? Баса баягы усталаргачы, усталарга кандай кызыктыруу болбосо усталар дагы? Эми усталар баягы аларга дагы жеңилдиктер көрсөтүлгөн, атайын бонустар. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн. Ооба. Анан бул усталарды биз менен иштешкенге биз ачыкпыз. Азыр товарлар толук кире элек. Азыр жаңыдан кирип баштады. Биринчиден эле азыр прожекторлор менен плафондор келди. Мындан ары усталар менен иштешкенге ачыкпыз. Келип, бизге ушулар менен көп иштешебиз деп жакшы фирмаларды айта турган болсо, биз именно ошол усталарга керектүү товарларды алып келип толуктап турганга даярбыз. Кыскасы усталардын оюндагыдай товарды алып келип бергенге даярсыңар. Даярбыз. Бонус бергенге даярсыңар. Урматтуу электро усталар, кулагыңыздарга күмүш сурга. Келе бериңиздер ушул Бекжан инибизге келип, иштешип ишти кыла берсеңиздер болот. Нар жака бир чапкылап, бер жака бир чапкылап убара болбойсуздар. Бир точкадан баарын алып кете бересиздер. Биздин дагы бир максатыбыз элге сапаттуу товарларды сатуу. Сапатына карайбыз, биз өзүбүз так элге баягы сатып аткандан жоопкерчилик биздин мойнубузда. Биз элге атайын тияктан да караганда жакшы сапаттуу товарларды алып келгенге аракет кылып атабыз. Электричество да күйүп кетет ар кандай, тамаша нерсе эмес. Ушул чын эле айтып атат урматтуу мекендештер. Ушу электричество жагына келгенде сапатына көңүл бурбасаңыздар, күйүп кеткен, өрттөнүп кеткен, кайра дубалды
кырып чыгып кайра проводтун баарын өзгөртүп аткан үйлөрдү көп эле көрүп атабыз да туурабы. Бул эми баягы сырткы эле нерсе эмес экен, лампочка деп бирок алып которуп койгондойчу. Бу да чын эле сапаттуу жакка да көңүл буруш керек. Дагы эмне бар кошумчалай турган? Кошумчалай турган ошол, келиңиздер. Дагы маалыматтарды алам десеңиздер туугандар, биз Instagram баракчаны коюп коебуз. Ошол жака кирип дагы маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Усталар алыстан көрүп аткан болсоңуздар, ошол экранга номерди жаздык. Ошол экрандагы номерге чалып дагы кандай бонустар бар өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Анда Азыр апрелдин аягына чейин баардык товарларга 10% жеңилдик берип атабыз. Себеби биринчиден эл менен таанышуу, элге тааныштыруу өзүбүздү. Анан реклама катарында, жарманама катарында да баягы элге жеңилирээк болсун деп. апрель ичи жетишип калыңыздар. Акция жүрүп атат, апрель ичи 10% арзандатуулар. Арзан алып каласыздар. Баардык товарларга. Анда видеону жыйынтыктайм туугандар. Видеого лайк басып коюңуздар. Ушундай курулуш жүргүзүп аткан досторго, айыл группаларга да бул видеону таштап коюңуздар.